Жумадагы эң актуалдуу жаңылыктар менен тааныштырабыз. 1-июнда Алтын балалык комплексинин ачылышы болду. Анда президент Садыр Жапаров курулуш иштерин бүтүргөн Алымкадыр Бейшеналиевге ыраазычылыгын билдирген. Алымкадыр Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалды. Маалыматка ылайык ал вакцинаны негизсиз сатып алып, бюджетке 1,5 миллиард сомдой зыян келтирген деп айыпталууда. Андан тышкары опусала пара алуу беренеси боюнча 2 кылмыш иши, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча 4 кылмыш иши ачылган. Жогорку кеңештин 2-июндагы жыйынында УКМКнын башчысы Ташиев менен Адахан Мадумаров кайым айтыша кетишкен. Анда Ташиев Мадумаровдун колун сындырам, камайм деп коркуткан. Мунун себеби Адахан Мадумаровдун буга чейинки айтылган УКМКнын кызматкерлери элдин канын ичип жатышат деген сөзү болгон. Бул окуя коомчулукта катуу талкууга алынып, атка минерлердин этикасы тууралуу ар кандай пикирлер айтылды. Кечээ Кыргыз-Тажик чек арасында ок атышуу болуп, кыргызстандык 2 чек-арачы жаракат алып калган. Буга байланыштуу дарыгерлер менен бирге Камчыбек Ташиев Баткенге барып, жарадар аскерлерди Бишкекке алып келди. Дарыгерлер жаракат алгандардын биринин абалы өтө оор экенин, бейтап жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылганын айткан. Ал эми экинчи чек-арачынын абалы орточо абалда деп айтылууда. Бүгүн Садыр Жапаров башкы прокурор менен саламаттыкты сактоо министрин убактылуу кызматтан бошотту. Андан тышкары Бейшеналиевге нааразычылыгын билдирип чыккан 3 орун басарды да кызматтан алып, алардын ордуна жаңыларды дайындады. Ал эми министрдин милдетин убактылуу Жаркынбек Касымбеков аткармай болду.